Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Алгач бүгүнкү биздин коногубуз менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз белгилүү чыгармачыл айым, кылкыякчы Залина Касымова. Саламатсызбы? Көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Саламатсыздар. Бүгүнкү күндө сиздин арзуу кылган максаттарыңыз? Чыгармачыл айым болгондуктан көп убактым, баягы оюм, ишим ошол чыгармачылыкка жумшалат. Андыктан жаңы чыгармаларды Кудай буйрса, бир аз мен буга чейин бир форматта баягы мени көрүп билип жүрүшөт да, кылгыяк менен тартып, улуттук кийимдерде чыгып жүрөм да. Анан бул жолкусу Кудай буйрса бир аз башкачараак форматта бир жаңы чыгармаларды аткарайын деп жатам. Ар бир адам өзүнө мүнөз берүү бир аз татаал болот болуш керек. Ал эми Залина Касымова мүнөзүнө кандай баа бере алат? Мүнөзүм токтоо, сабырдуу, ойчул дейм. Ошол эле учурда менде бир аз мындай уяңдык бар да. Бул билбейм, эми жакшы сапатпы, жаман сапатпы, кээ бир учурда өзүнүн тескерисинче терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок кээ бир инсандар тескерисинче ошол нерсени да көп баалап айтышат. Тырышчаак, эмгекчил, ошол бир нерсе максат койсо ошого жетем деген бир өжөрлүк нерсе бар. Аялдын бактылуулугу эмнеде? Мен айтат элем, негизи эле аял киши үчүн эмес, адамзат үчүн бактылуулук бул ден соолук биринчи кезекте. Ден соолук, анан өзүңдүн амандыгың, жакындарыңдын амандыгы, ден соолугу, менимче бул биринчи орунда турган бактылуулук ушул деп мен билем. Ал эми калган баягы, эми албетте ар бир инсан ийгиликтүү болгусу келет, бирок ийгилик, байлык, бийлик жана да башка көп баягы бул жашоодогу көп мындайча айтканда нюанстар бар да. Анын баары тең албетте бактылуу мүнөттөрдү алып келет, бирок бул чек эмес да. Бул бир кандайдыр бир мындай чек эле да. Ошол себептен эң негизгиси баягы ден соолук, аманчылык болуш керек. Бул менимче аял заты үчүн дагы, негизи эле адам заты үчүн бул биринчи орунда болсо, анан албетте адамгерчилик жана да ушундай бир жакшы сапаттар болсо, анан албетте бул мен баягы жакындарым дегеним ошол, бул жерде ата энем, балдарым, мен ушул инсандарды мага өзүмө эң жакын инсандар катары көрөм да. Ошол себептен баягы жакындарым деп мен мындай жалпылап айтып койдум да. Ал эми конкреттүү түрдө айтсак, албетте бул ата энем, анан балдарым, бир туугандар, анан албетте жаныңда баягы чын дили менен, чын ниети менен күйүп бышкан адамдарды мен жакын деп эсептеймин. Сиз дагы кайсыл тараптан өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек экен? Өзүмдү кайсы тараптан мен тил үйрөнүшүм керек. Эң алгач тил себебим биздин коңшу мамлекеттерде бул жакта кыргызча, орусча, түркчө бир аз кошуп кете берсең түшүнөсүң да. Андан кийин андан алысыраак кеткенде ошо тил жагынан мен такыр билбейм деп айтпаймын, билем, түшүнөм, бирок дагы кененирээк баарлашууга, көп баягы болгон оюңду айтып жеткирүү үчүн мыкты билиш керек да. Ошол жагын Негизи бизнес жана соода саттыкка жөндөмүңүз барбы? Кичинекей кезинде бар болчу. Азыркы учурда азыр эми андай нерсе менен алектенбеймин. Ошол себептен ал жактан өзүмдү сынап көрө элекмин десем болот да. Ал эми кичинекей кезде биздин магазинибиз бар болчу, анан кыйын соодалашчумун. Ата энем айтып калат, сен эң кыйыны баягы биз 4 бир тууганмын, 3 кыз баягы удаабыз да, 1 жылдан да. Анан эң кичүүсү эле кичүү болуп калган. Анан ошол үчөөбүз баягы чогуу аралашып, ата энем менен жардам беришип, ошентип жүрдүк да. Анан айтып калчу, ошо үчөөңөрдөн Залина эң баягы ушул жагына кыйын экен деп тамашалап күлүп калышты. Демек, соодага жөндөмүңүз бар экен. Балким.
Опера же эстрада? Опера албетте, себеби операда окуп билиш үчүн бул баягы көптөгөн эмгекти талап кылат. Албетте эстрада деле ал жерде да көптөгөн эмгек бар, талыкпаган эмгек көп, баягы вклад дегенде орусча айтканда өзүңө салышың керек да ал жерденчи. Эми менимче бир чети экөөнү мындай салыштырып деле болбойт да, анткени экөө эки башка тармак. Мен экөөнү тең угам. Операны да укканды жакшы көрөм, эстраданы да мыкты ырларды угам. Ошол себептен эми көбүрөөк баягы операга басым жасаганым ал жерде чынында түшүгү көбүрөөк, өтө мындай көп эмгекти талап кылат да. Ал эми баягы салыштырып бул бийик, бул ылдый деп андай мүмкүн эмес. Опера жаатында дагы, эстрада жаатында дагы эң мыктылар бар. Жеке турмушун коомчулукка жайылтуу туурабы сиздин оюңуз? Мен туура көрбөймүн. Себеп дегенде жеке жашоо эми баягы өзүңдүн баягы үйүңдө эмне болуп жатат, ким менен сүйлөштүң, ким менен баарлаштың, мындай өзүңө жеке жашооңо тиешелүү нерсени чыгарбай эле койгон оң деп мен туура көрөм. Менин көз карашым ошондой. Бирок биздин баягы ишибизге байланыштуу, эми соц тармактарда албетте бул чыгармачылыгыңа, ишиңе байланыштуу, албетте ал нерсени эл менен бөлүшүп турууну мен ал нерсеге туура эле көз караштамын. Бирок өзүңдүн жеке жашооңду чыгаруудан мен алысмын. Дос курбуларыңыз көппү жана мына ошол дос курбуларыңыз өйдө дөбөк, ылдыйда жөлөк болоруна толук түрдө ишенесизби? Дос курбуларым өтө деле көп эмес. Бар баягы жалпысынан баягы дос деген сөздө мындай андай достор көп да. Ал эми чыныгы достор өтө аз да. Мен баягы ишенип, мен негизи эле сырга өтө бекем айыммын, аял затымын. Өтө бекеммин да. Кичинекей кезимде ата энем мени күлүп тамашалап коюшчу. Бул партизан депчи. Бул эми эмне себептен айткым келди? Баягы көп нерсени мен айта бербейм да, сыртка чыгара бербеймин. Ошол эле ата энем менен деле көп нерсени, баягы айтчу нерсени айтам, ал эми кээ бир айтпай турчу нерсени мен өзүм ичимде каттам да көбүрөөкчү. Ошол себептен балким ошол себептен менин жалпысынан досторум абдан көп да, тааныштар, достор абдан көп. Бирок ошол сырымды айтып, мен болгон оюмду айтып берчү саналуу эле. Бул мүнөзүңүз кимге окшош, апаңызга же атаңызга? Апама окшош эмесмин, атама окшошмун, бирок билбейм, атамда мынчалык сыр жашыруу деле билбейм, балким бардыр. Көп деле байкаган эмесмин, бирок көбүрөөк жагы атама окшошмун. Эстен таанган адамга биринчи жардам көрсөтө аласызбы? Эстен эми Кудай сактасын, андай бир азыр айтсаңыз бир неме эсиме түшүп кетти. Эми Кудай сактасын, андай эстен таанган адамга эми албетте колдон келген жардамың, эгер билсең жардам берсең болот, билбесең билбейм кандай, андай Кудай сактасын, андай боло элек болбой деле койсун да. Эң негизги бул өзүңдү жоготпош керек да. Мен эсиме түшүп кетти, кичинекей кезинде, мен андай кичинекей болчумун өтө эле. Бир балким 10 жаштарда болсом керек. Бизге конокко бир эже келип, туугандардан келип, анан ал эже, анан мен экөөбүз эле калып турбуз да. Мен болсо уктап калыптырмын да, эми кичирээк болчу экенмин, уктап. Анан турсам эле ал эженин эпилепсиясы бар экен да. Анан эпилепсиясы кармап, аябай оозунан көбүк чыгып ошентип турду. Мен болсо ары бери тырбалаңдап чуркап, кошуналарга чуркап, телефон чалып, келип кашык салгам оозуна. Ооба, кашык салдым, анан ары бери чуркап жүрүп өзүм кошо жылып калыптырмын. Студиябызга келип, жагымдуу маек курганыңыз үчүн албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чыгармачыл иштериңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге да. Көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.